Мектепке чейинки даярдык бул балдардын мектепке таштаган эң алгачкы кадамдарынын бири. Бул класста балдар эсептөөгө, тамга таанууга, саноого гана үйрөнбөстөн эмоционалдык жактан да өздөрүн калыптандырышат. Балдарды окууга жана жазууга үйрөтүү. Бул сабактарда балдар тамгаларды, кылыштарды үйрөнүү менен бирге окууга болгон кызыгуусун арттыруу. Математикалык көңүлдөрдү өнүктүрүүдө балдар саноо, формаларды билүү, узундуктарды өлчөөнү өздөштүрүшөт. Жана ошондой эле социалдык көнүмдөр. Социалдык көнүмдөрдө балдар бири-бири менен баарлашуусу, командада иштешүү, жекече иштөөсүн өнүктүрүү. Окутууда колдонуучу методдор бул оюн ыкмасы. Сабакта балдар оюн аркылуу сабакка кызыгуусун арттыруу. Кийинки метод сөз менен түшүндүрүү. Мында окуучуларга жомок окуп берүү же картиналардын жардамы менен балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү. Андан кийинкиси колдонуп жүргөн методум бул интерактивдүү метод. Бул методдо видео материалдар жана ар кандай мультфильмдер колдонуу менен балдарга берүүчү нерсени жеткирүү. Андан кийинки метод кыймыл аракет методу. Мында дене тарбия сабагы, ритмика жана бий ийримдерине барышат окуучулар. Андан кийинки метод бул практикалык тапшырмалар. Анда балдар кесип чаптоо же пластилинден ар кандай нерселер жасоо менен майда моторикасын өнүктүрүү. Жана андан кийинкиси топтук жана жуптук иштер. Мында окуучулар командада иштөө, топто иштөө жана жекече иштөө менен окууга болгон кызыгуусун арттыруу. Мектепке чейинки даярдык баланын келечекте билим алуусуна бекем өбөлгө түзөт. Дал ушул мезгилде балдардын окууга болгон кызыгуусу артып, жаңы маалыматтарды жакшы өздөштүрүүсү өнүгөт. Жана ошондой эле окутуунун жаңы методдорун колдонуу менен окуучулардын потенциалын ачып жана мектепке адаптация болуусун жеңилдетүүгө өбөлгө түзүлөт.